Үш немге ішті берші ұлықпай кетсін. Байке, декабрна. Сізді аға байлап атшы, аға жана алдап кеткендер кетші. Көмірдегі көмүскө иштер тууралуу айтып бермекчимин. Кейін ороз айында ачка барып келип төккөн айлык үстү бербейт мына. Бирөөнү жоопкерчиликке тартыш үчүн дагы бүт процедурадан өтүп келип туруп анан тартабыз да. Бергенде ошону на видеолу айтып. Жок, Күндө алдап келет. Тажадык. Келишимин карап көрсөк мына бул договорду. Эч кандай печать жок. Договордун номери да жок мисалы. Жооптор бүткеле эле балыкчынын прокурордуна такалат. Тияка кийирбейт экен мани. Ол договордун өзү туура эмес экендигин тактабай туруп, отказной жазган тергөөчүгө карата иш карап бергилерди суранабыз. Бир жолдун мындай айтканда офиси болчу экен. Ошондо булар элге да каршы болуп, кыргыз көмүргө да каршы болуп атат ортодо. Бир жол. Буларда вообще эле алык деген жок, бет деген жок болуп атат. Ушул мыйзамдуу укукка ээ эмес экендигин тактабай туруп, отказной жазып коюу бул өзү каталык болуп эсептелинет да. Сотко муну жөнөтүнгө болбойт. Бул деген алдоо жол менен өткөрүлөт. Албетте укукту бааны сиздер билесиздер. Ээси ажыгуулуп бурук. Анын артында кимдер турганын билбейм. Өзү жап-жаш бала. Баягы прокуратурага барса кайра мыскылдап отурат ошол жерде. Саламатсыңар урматтуу көрүүчүлөр, менин аты жөнүм Темирлан Сейитбек уулу. Мен сиздерге алдыңкы мүнөттөрдө кантип 60тан ашуун айдоочу көмүр ташып келип бир эле фирмага алданып калгандыгы тууралуу, бул жердеги көмүрдөгү көмүскө иштер тууралуу айтып бермекчимин. Сизден алсаңыз. Кыргыз көмүр менен осо бир жол договор түзүп, ортодо биз өзүбүздүн баштабыз менен кара кече көмүр кенинен уш жерге алып келип туруп көмүр төккөнбүз. Былтыр апрель айында, былтыр. Анан кийин ороз айында ачка барып келип төккөн айлык үстү бербейт мына. Расписка жазып бергенде ошону на видеолу айтып. Жок, на видео эмес, колуң менен жазып бер, ол күнү берем да. Азыр жак барам жаз. Канчасына чейин бүтүрүп бересиз. Мен мисал үчүн мен аласам 217.000 сом дагы бир деме тыйындары бар. Бир эле кишиники. Уш жерде 60-70 киши аласабыз. Азыр дагы көптөрү кара кечеде экен, көптөрү эме болуп келе албай калды. Ал бул жерге бир 30-40 киши эле келдик. Калганыбыз келе албай атабыз. Күндө алдап келет. Тажадык. Ээси ким бул? Ээси ажыгуулуп бурук. Үш немге ішті берші ұлықпай кетсін. Байке, декабрна. Сізді аға байлап атшы, аға жана алдап кеткендер кетші. Анын артында кимдер турганын билбейм. Өзү жап-жаш бала. Менин эң кичүү балам менен тең. Баягы прокуратурага барса кайра мыскылдап отурат ошол жерде. Прокуратура 10 күндүн ичинде төлөтүп берем деген дайын жок. Манакей 10 эмес 15 күн болду. Жооптор бүткеле эле балыкчынын прокурордуна такалат. Тияка кийирбейт экен мани. Өзүмдү балыкчыга айдап атат. Келип эле балыкчыга такалып атат. Бүт эле балыкчыга. Нарын кайдайт, нарын кочкор кайдайт, кочкор балыкчыга айдайт. Булар башынан уже эме түскөн дейт, план түскөн дейт. Эң аякы 1 айдын 2 айдын айлыгын бербей коебуз деген. Ага чейин нормаль эле берип келген да. Биз ишенип туруп тарттык да. Машина башына канча берчү эле? Машина башына булар 1300 сомдон төлөгөн тоннасына. 1250 сомдон былтыр. 1250 сомдон эле төлөгөн. Тиги кыргыз көмүрдөн андан көбүрөөк бөлүнүп келет дейт. Аны биз биле албайт экенбиз. Же бизге документ көмүргө барып көрсөңөр эмне дейт алар? Кыргыз көмүр деген булар менен каршыбыз жок. Ал жерге 5 жол бардык. 5 жол бардык. Буларга каршыбыз жок эч кандай. Наоборот, булар 400.000 тонна дейт го. Эме каршы дейт. Ошондо булар элге да каршы болуп, кыргыз көмүргө да каршы болуп атат ортодо. Бир жол. Кыргыз көмүр бизге да каршы дейт. Түшүнүктүү. Нидалостор бар дейт. Анан былтыр деген манакей бул жердеги шопурлар, бул жерде эл бүт бар билет. Биз тартып келген көмүрдү элеп туруп кайра саткан. Бул жактанбы? Моунун ичинен элеп туруп эле кайра сатышкан. Буларда вообще эле алык деген жок, бет деген жок болуп атат. Бир жолдун мындай айтканда офиси болчу экен. Азыркы күндө бек эч ким жооп бербейт. Айдоочулар дагы бул жака келип таппайт. Жооп бере турган кишисин да таппайт, же бухгалтерин таппайт, же баягы кабыл алуучусун таппайт, же жетекчисин таппайт. Кыскасы айдоочулар эч кимди таба албайт. Айдоочулар эмес, биз деле таппай жүрөбүз өзүбүз. Бул жак бек экен.
Анан биз бул жака келгенибиздин себеби ошо бир жол дал ушул үйгө катталган. Биз бир жолдун жетекчилерине телефон аркылуу байланышканга аракет кылып жатабыз, бирок байланышпай алар. А биздин жумушубуз эки тараптуу тең. Бирдей чагылдыруу болгондуктан бул жака келип тараптардан жөө кал дегенбиз. Бирок көптөн бери дарбазанын ишин көрүп туруп көптөн бери киши келбеген. Мисалы мынакей отказной жазылат. 2023 жылдын 24 декабрындачы отказнойду эмне кылып жазып атат? Тараптардын өз ара келишими болгон негизинен болдум деп жатат да. А ошол келишим мисалы эки тараптын ортосунда келишим өзү тура беле деген суроо менде бар да. Мисалы договордун келишимдин номери да жок, артында печати да жок, эч кандайчы. Жөн эле мындай айтканда кагаз да. Тергөөчү ошондогу мынакей ошол ишти карап, ошол ишке отказ жазып аткан мисалы Сыражинов Адилет Эркинбекович ушул договорго кызыгып көрдү беле мындай. Жөнөкөй эле мисалы мен юрист эмесмин, же мен баягы укук коргоо органдарында иштебейм мисалы. Жөнөкөй эле журналистмин, бирок мен деле түшүнүп жатам. Бул келишим эч кандай мыйзамдуу укукка ээ эмес экендигин. А ушул мыйзамдуу укукка ээ эмес экендигин тактабай туруп отказной жазып коюу бул өзү каталык болуп эсептелинет да. Бир жолдун ушул эле договор түзгөндөгү мыйзам бузуусунан эле баштап чара көрсөңүздөр болбойт беле деген биринчи суроо. Договордун өзү туура эмес болуп атат да, себеп дегенде мыйзамсыз болуп жатат. Элди мындай башында эле алдоо жол менен баштап атпай кандай дейсиз? Любой договордун номери болот, анын печати болот. Бул жакта эч кандай печать жок. Чыңгыз. Баягы балык шаардык иштер бөлүмү тарабынан кабыл алынган чечимдер боюнча мыйзамдуулугун менин орун басарым Чыңгыз Алиев болуп чыккан. Отуруп турабыз. Отказной кана? Ошол жерин айтсаң, Чыңгыз. Прокурордун орун басары Тумалиев бул боюнча отказ чыккан, ооба. Кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө токтом чыккан тергөөчү тарабынан. Себеби тергөөчү немелерге ссылка кылган договор бар экен ортолорунда. Жарандык укуктук мамиле депчи. Сот тарабынан соттошуп неме кылыш керек деп. Жарандык тартипте чечишип алышсың деп. Жарандык тартипте чечилүүгө жатат деп ошентип чыгарган. Бирок андан кийин да келип арыз жазышты. Ал арыздар кайрадан катталган, жаза электер жазган да арызды. Алар жүйүгө катталган. Ал боюнча чечимдер уже чыкты, уже бизге келип атат. Биз изучениягачы. Анан азыр аянтчаны айтып коеюн, анан бизге келгенден кийин эле ошо башкы прокуратурага арыз жазышкан экен. Ошол бул иштер келип кеткенден кийин ошол арыз келген. Ал арыздын жанагы трудовой инспекцияга жиберилген бөлүгү. Отказнойду бул ички иштер бөлүмүнөн жазылып атышат туурабы? Да, тергөөчү отказ чыгарып атат. Анан эми мындай да, баягы сиздер мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө органы катары, ошо тергөөчүлөрдүн кылган ишин көзөмөлдөө органы катарычы. Ошо ал айтып жатпайбы? Отказнойду жазып жаткан себеби келишими бар экен, жарандык тартипте чечилсин деп. А келишимин карап көрсөк мына бул договорду. Эч кандай печать жок. Договордун номери да жок мисалы. Бул келишимдин сиздердеги оригиналы, тиги тараптагысындар ушундай. Договордун келишимдин өзү туура эмес болуп жатпайбы? А ошого кандай болуп жатат? Ошо тергөөчү көрсөтүп атат, договорлор туура эмес болсо договорду бузса болот да. Ошонун баары жарандык тартипте сот тарабынан каралыш керек деп көрсөтүп атат. Бирок кандай болгондугу азыр трудовой инспекция бул боюнча жиберилген. Алар да мамлекеттик орган, именно ошол эмгек майналар боюнча непосредственно иштей турган трудовой инспекция. Алар өзүнүн ишин кылып атат. Биз өткөндө айтканбыз, аларга жиберген 14 жумушчунун ичинде алар караш керек. Туура эми ал деген өздөрүнүн тартибинде. Просто мен бай айтайын дегеним, тергөөчү келишимге ссылка кылып отказной жазып атат да. А ошол келишим өзү туура эмес болуп атса кандай дейсиздер? Ошол жөнүндө тергөөчүгө суроо коюп көрдүңүздөрбү? Же коюп көрөсүздөрбү эми? Эми мына акыркы жазган арыздар жакында эле жазышкан, көбүнө жаздылар, обурга 10 күн болду. Арызды да тияка жөнөткөнбүз. Азыр ошол жактан жыйынтыгы келсе, биз чечим кабыл алабыз да. Бул жолду канча күндө болуп калат? Алар 14 жумушчунун ичинде караш керек, жумушчунун ичинде трудовой инспекция. Сиздер качан жибердиңиздер? Канча болот? Эсимен чыгып кеттим, где-то 10 күн болуп калды го. Тагыраак убакыт азыр калып тур. Жок, 14 жумушчу күн деп койгондо баягы немелер алынбай. Каникулдар алынбай. Бул кишилер бардыгы менен кабыл алгам. Өткөндө сүйлөшкөнбүз бул маселе боюнчачы. Азыр Анан бул маселени сиз айткансыз, Анан дагы бир аксакалыбыз барлыбы? азыр баягы Сиздин айтып аткан маселеңиз боюнча биринчи суроо коюлду. Ол договордун өзү туура эмес экендигин тактабай туруп, отказной жазган тергөөчүгө карата
иш карап бергиле суранабыз. Ооба. Тергөөчүгө карата мыйзам чегинде. Себеп дегенде договордун өзү туура эмес, административдик тартипте сотко муну жөнтүккөнгө болбойт. Бул деген алдоо жол менен өткөрүлөт. Албетте укуктуу бааны сиздер билесиздер. Бул биринчиден. Экинчиден өткөндө бул элдер келген экен, арай көз, чырай көз баарына айткан экенсиздер. Тигил тарапты дагы бир жолдун дагы жетекчилерин чакырып ошол менен көздөштүргөн экенсиздер өзүңүз болуп. Анан көздөштүргөндө 10 күндүн ичинде баардык маселени чечип бергин айдоочуларга деп сиз баягы өзүңүздүн милдетиңизди аткарып ошондой айткан экенсиз. Бирок андан бери могул жерде канча аксакалдар жүрүп, сакалын чуалып, андан бери ал мынтип айтылган, ал жерин тактап коеюнбу? Сиздер арыз жаза электер, жазабыз дешкен. Арыз жазгандар жаза элек болсо жазсаңыздар болот. Мыйзам боюнча 10 күндүк сроктун ичинде жазган арыздар боюнча процессуалдык чечим кабыл алынат деп айтылган. 10 күндүк срок ошого айтылган. Анан мыйзамда да ошондой 10 күндүк сроктун ичинде процессуалдык чечим кабыл алынат. Эгер ал учурда үлгүрбөсө, кандайдыр бир көлөмдүү иштер пайда болсо, дагы 20 күнгө узартса болот. Мыйзам боюнча 1 айда. Бирок ошол айтылган. Анан 10 күн ичинде төлөп бер деп айтып биз улук менен жанагы анан ал процессуалдык срок боюнча ошол күнү эле барып арыз жазышкан. Анан баардык арыздар алынган, канча иш жазса, Google тарабынан арыздар алынып, жүйгө катталган. Кайра бир жолдон, Жок, кайра жаза электер жазган. Жаңы адамдардын Мурда жаза элек жазган экен. Себеби булар ар бир өз-өзүнчө келишим түзүп атпайбы ал бир жол менен. Ар бир жеке 60-60 башка. Жалпы түзгөн жок да, ар бир өз. 60 теңгеге келишими жанагындай болуп жатат, сиздер эске алып койсоңуздар. Ооба. Жок, аны өткөн жолу деле сүйлөшкөнбүз. Ошол учурда тигилердин фирмада турганын да көрүш керек болуп атат да. Бирок мындай маселе мына ушул жерден жарап жатат да, көрүш керек болуп жатат да. Тергөөнү жүргүзө турган, тактап бере турган, баягы кимдики туура, кимдики туура эмесин аныктап бере турган сиздер. Трудовой инспекциясы ошо менен туура иштеп атат. Бул прокуратуранын колунда чоң бийлик бар да. Тергөөнүн баардыгын көзөмөлдөп, туура кылса туура, туура эмес кылса туура эмес кылдың деп тура турган сиздерсиздер да, чынбы? Ошон үчүн сиздерге келип жатабыз биз. Эми буюрса трудовой инспекциянын жумушу 14 жумуштун ичинде ошолорда как раз трудовой договорлорго чейин карашат. Алар специалисттер да именно трудовой правоотношение боюнчачы. Кандай мыйзам бузулгонбу? Азыр мындай да, бирөөнү жоопкерчиликке тартыш үчүн дагы бүт процедурадан өтүп келип туруп анан тартабыз да. Туурабы? Мыйзамдуу. Тагырага 1 айдан ар жак бери жагында бул маселеге чечим. Анан бул кишилердин биз акыбалын түшүнүп турабыз. Бардыгы айтып атат, биз карызга кирип кеттик, башка болуп кеттик. Бардыгы айтып атат. Мен тиги жака карызмын, бияка карашым керек, үйдө тирилик токтоп калды, бала чаканын мектеби токтоп калды, жол кереги жок деп айтып атат булар баардыгы. 500 миңден аласасы бар экен бул да. 500 миң карапайым айдоочу үчүн бул өтө. Анан бул кишилер даже айтып атат, баягы мындай шустрый жол менен баргандар өзүнчө алып кетип атат деген маселелерди айтып атышат. Туура, анын баарын укканбыз. Көмүр боюнча дети өлкө боюнча чоң резонанс болгондо убагында жыл деле болуп келет, көмүр жетиш болуп келет. Бул жактан ташып келип атса, булардын акчасын бербей алдап атса, аны ким ташып берет мисалы? Анын баары тең эле эми алдайт экен, барсаң, кайрылсаң органдар жооп бербейт экен, кайрылып иш отказной жабылып кетет экен деген дагы таарынч элдин арасында жок. Анан баягы айланып келип туруп эле бийликке сөз тиет, чын айтканда. А бул деген эмне деп коет? Сабаташ деп коет. Ылдыйкы эң ылдыйкы звенодогу кызматкерлердин шалакылыгынан улам болуп аткан иш болуп калат. Чынбы, кандай дейсиз? Анан урматтуу көрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көрүңүздөр, Балыкчы шаардык прокуратурасына келдик. Бул жактан арай көз, чарай көз элдин көзүнчө дагы сүйлөштүк. Тийиштүү органдардын дагы корутундулары керектигин айтышты. Жана дагы арыз жазгандар кийинки акыркы жазгандардын алардын арызын тиркеп, тийиштүү убакыт баягы процессуалдык убакыттын ичинде карап бере тургандын убадалашты. Анан бул жерде мен айтайын деген дагы эле баса белгилеп кете турган Балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрүнө, тергөө бөлүмүнө прокуратура сөзсүз түрдө өзүнүн укуктук базын берүүсү керек болуп калды. Себеби эмне себептен дегенде, договордун келишимдин өзү кандай экендигин тактабай туруп, бул жарандык тартипте каралат экен деп ишти кыскартып, айдоочуларды убара кылып, беймазага салгандыгы болуп жатат. Аман туруңуздар.